4-cü bölüm. Oşentip, maşayak denesi menen azap tartsa, sizler da oşogo dayar bolgula. Sebebi, denesi menen azap çekken adam, günü kılıuunu toktotot. Emi, mından arı, bul jer üstündögü kalgan ömürdü, adamdık aram kumardın emes, Kuday kaaloosunun jeteginde jaşap ötüş gerek. Sizler, kudaysızlar siyaktуу buzukulukka, aram kumarga, arekeştike, açıkça toy tamaşa ötkörүүgө, masçılıkka, jana kuday jek көргөн butка табынуучулукка баш отуңар менен кирип көпкө жашадыңар. Эми ошол кудайсыздар алардын бузуку жашоосуна аралашпай калганыңарга таң калып, силерди жамандап атышат. Бирок алар өлгөндөр менен тирүүлөрдү суракка тарта турган Кудайдын алдында бүт кылгандар үчүн жооп беришет. Ошондуктан Кудай менен рухий өмүрдө жашасын үчүн жакшы кабар бул дүйнөдө жашап, кийин өлүм өкүмүнө тартылгандарга да айтылган. Жакында баарынын күнү бүтөт. Андыктан акыл эстүүлүктү сактап, дайыма сыйына тургандай сергек тургула. Эң биринчи бири-бириңерди чын дилден сүйгүлө. Ошондо башкалардын көп күнөөлөрүн кечире аласыңар. Наалыбастан бири-бириңерге эшигиңер ачык болсун. Кудай ырайым кылып тартуулаган көп түрлүү жөндөмүңөрдү жакшылап колдонуп, ар кимиң ошол боюнча бири-бириңе ак кызмат кылгыла. Сүйлөөчүлөр Кудай сөзүн сүйлөшсүн. Кызмат кылгандар ал берген күч менен кызмат кылышсын. Муну ушинтип Кудайды даңктаганга Ыйса Машаяк бизге жол ачкан. Кудуреттүү Кудайга кылымдан кылымга даңк болсун. Амин. Сүйүктүүлөрүм менин, оор азап чектирген, сыноолорго туш келип, от кечип жатканыңарды капыстан келген нерсе катары көрүп таң калбагыла. Кайра Машаяк сыяктуу азап чегип жатканыңарга кубаңгыла. Ал шаң салтанат менен кайра келгенде шаттанып сүйүнөсүңөр. Машаяка ишенген үчүн кордук көрсөңөр, бактылуубуз дегиле. Себеби улуулукка бөлөй турган Кудайдын руху силер менен. Бирок араңардан эч ким киши өлтүрүүчү, же ууру, кылмышкер, же башка бирөөнүн ишине ыксыз кийлигишкен адам катары азап тартуучу болбосун. Эгер бирөө жарым Ыйсага ишенген үчүн жабыр тартып жатса, буга уялбастан, кайра Машаяка ишенген үчүн Кудайды даңктасын. Соттун болоор күнү келип калды. Жана ал Кудай үйүнөн башталат. Ойлоп көрсөңөр, сот эгер бизден башталса, анда Кудайдын жакшы кабарына баш ийбегендердин тагдыры кандай болот? Эгерде адилеттүү адамдар да куткарылса араң эле, анда айтчы, Кудайсыз күнөөкөрлөр эмне болот? Ошондуктан Кудайдын буйругу менен азап тартып жүргөндөр, өздөрүн ар дайым убадасын аткарган, жараткандын колуна ишенип тапшырып, жакшылык кылганын токтотпосун.